Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Токтосунова Нурзат Темирболотовна 1983-жылы 2-июлда Ысык Көл облусунун Төп районундагы ички суу айылында жарыкка келген. Үй бүлөсү: атасы Темирболот Токтосунов, апасы Бүбүш Абдылдаева. Айылда дыйкан чарба жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Нурзат 8 бир туугандын кенжеси. Турмушка чыккан. Билими: 1989-2000 жылдары Зууракан Батырбаев атындагы ички суу орто мектебинде билим алып, артыкчылык менен окуган. 1997-2000 жылдары мектеп президенти. 2000-2005 жылдары Ататүрк Ала Тоо университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүндө билим алган. 4 тилде сүйлөйт: англис, түрк, орус, кыргыз. 2009-2012 жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун социалдык маданий ишмердүүлүк факультетинде окуган. 2017 жылдан тарта Ишеналы Арбаев атындагы университетте аспирантурада окуп, манас таануу боюнча кандидаттык ишин жактаган. Иш тажрыйбасы: 2005-2007 жылдары Алга БМ Трейд компаниясында башкы директордун ассистенти. 2009-2013 жылы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданий иш-чаралар бөлүмүндө башкы адис. 2014 жылы ТРТ Түрк каналында алып баруучу. 2015-2017 жылы Кыргыз улуттук филармониясында алып баруучу. 2017 жылдан бери 24 ТВ, Марал телеканалдарында байкоочу кеңештин мүчөсү. 2005 жылдан бери коомдук биринчи каналда алып баруучу. Келишимдик негизде улуттук хит-парад Браво, Акыл Ордо, Эрудит, Ден соолук, Асман жана башка долбоорлорду алып барган. 2008-2012 жылдары Тамашоо жаштар лигасында тил редактору. 2012 жылы Билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты менен алып баруучулук жана журналистика боюнча Нур академиясы аталышындагы кошумча окутуу курсун ачкан. Мындан сырткары бир канча мамлекеттик жана эл аралык ири иш-чараларды тейлеп келет. Маселен, Курманжан Даткай 200, Уркуя 100, Куйручук 145, Жусуп Баласагын 1000, Исхак Разаков 100, Токтогул Сатылганов 150 жылдыгынын Ысык Көлдө Кадыр түн, Мейкин Азия, Москва шаарындагы Мавлид көчмөндөрдүн дүйнөлүк 2-оюндары сыяктуу иш-чараларды алып барган. Сыйлыктары: 2011 жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ардак грамота. 2012 жылы маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы. Мындан сырткары алып баруучулук жана билим боюнча телеканал, радио, гезит, журналдар жана жеке компаниялар уюштурган 20дан ашык конкурстун жеңүүчүсү. Кино жаатында: Саякбай 5000 сом, Калибри, Талаш тагдыр, Президент жана бомж, Мунабия тасмаларында тартылган. Алып баруучу тууралуу кызыктуу фактылар. Жайлоогүл болуп жаздаган Нурзат. Токтосунова Нурзат Темирболотовна 1983 жылы 2-июлда Ысык Көл облусунун Төп районундагы ички суу айылында жарыкка келген. Нурзат Каркыра жайлоосунда жарыкка келгендиктен үйүндөгүлөр Жайлоогүл деген ысымды ыйгармак болушат. Анткени менен Гуля аттуу тайжеси кыз чоңойгондо атынан корунбасын деп ортого төшөп, Нурзат ысымын ыйгарышкан. Казанга жасалган оромо: жайлоодогу каникул. Мектепте активдүү окуучулардын катарын толуктап, 7-11 класска чейин президент болгон. Жайкысын 3 ай жайлоодо жүрүп, уйду, бээни саап, казанга тамак жасаганын көп эстейт. 9 жашымда 1 жолу казанга оромо жасап, чөптөн келе жаткан байке жеңелеримди тосуп алып таң калтыргам, дейт ал. Билими: мектепте өткөрүлгөн кыргыз тили боюнча олимпиаданы жеңип алып, эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинин эл аралык мамилелер факультетине тапшырган. 2012 жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинин социалдык маданий ишмердүүлүк факультетин бүтүргөн. Кызыл тилге салынган алып баруучулукка карай жол. Телевидениеге кастинг аркылуу келип, алып баруучулукка 150 кыздын арасынан суурулуп чыккан. 2005 жылы 25 февралда биринчи жолу эфирден босогосун аттаган. Улуттук хит-парад музыкалык программасында жарым жыл иштегенден кийин жеке фирмада эмгектенип калат. Андан соң Браво программасында 8 ай иштеген. Окуучусу күйөөсүнө айланган. Нурзат Токтосунова Нур алып баруучулук мектебинин негиздөөчүсү. 2012 жылы болочок жолдошу Максат Надырбеков академияга окуганы келет.
Кийин Нурзат экөө кесиптешке айланып, бара-бара көңүлдөрү өтүп келип, 2015-жылы 20-июнда баш кошкон. Үстүбүздөгү жылы кыздуу болуп, ага Акбермет деп ысым ыйгарышкан. Кыргызстандыктардын өткөргөн тойлору менен жергиликтүү жылдыздардын бири-бирине казган уру тууралуу белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова айтып берди. Сизди көп жактыра бербегендер четтен табылса керек. Шоу-бизнестин насири ушундай эмеспи? Атааңдаштык көч да. Мурда мага баары аябай жакын, мээримдүү сезилчү, баары эле жакшынакай болуп, күлүп жайнап жүрсө ошондой ойлойт экенсиң. Бул дүйнө чындыгында кандай болоорун эми түшүнүп калдым. Бир жыл Ысык көлдө кадыртын сынагын алып бара турган болдум. Ага чейин эле бул конкурсту бир нече жолу алып баргам. Сынактын экинчи күнүндө баарыбыз чогулуп, кийимдерибизди кийип болгон, жасалгабыз менен турабыз. 4 алып баруучу болчу. Сценарийди көпкө чейин бербей жатып беришти. Иш чара башталарга 10 мүнөт калганда кесиптешим Эрмек Нурбаев четке чакырып чыгып, мен сүйлөй турган сөздөр сценарийден алып салынганын айтты. Мен мындайды күткөн эмесмин. Дал болуп туруп калдым. Эрмек мага өзүнүн сөздөрү менен бөлүшөөрүн айтты. Тарапташтарым да колдоп кетишти. Мага кошумча микрофон беришти. Иши кылса эч нерсе болбогондой сахнага чыгып, кечени алып бардым. Бирок андан кийин жаткан жериме келип, өпкөпкүмө батпай аябай ыйлагам. Келиңиз башынан баштайлы. Кантип Нурзат Токтосунова болуп калдыңыз? Ысык көл облусунун Төп районундагы ички суу айылында жарка келгем. 17 жашка чейин ошол жерде болдум. Жайында боз үйдө жашачубуз. Мен кыргыз айыл затына тиешелүү нерсенин баарын жасай алам. Андан тышкары үйдөгү 8 баланын кичүүсү болчумун. Бишкекке келүүңүзгө эмне себеп болду? Мен билим алгым келди. Алгач Түрк лицейинин окууга каалоом көч болчу. Мага ал жердин тил үйрөткөн абдан жакчу. Бирок менин ата-энемдин мени ал жерде окутууга чама чаркы жак эле. 11-классымда кыргыз тили боюнча олимпиаданы жеңип алдым. Бул мага каалаган жогорку окуу жайымды тандап алууга шарт түздү. Дароо эле Ататүрк Ала Тоо университетин тандадым. Бишкекке келип туугандарымдыкында жашай баштадым. Жеңем сенден жакшы алып баруучу чыгат дей берчү. Бир күнү КТРге кыргыз тилинде мыкты сүйлөгөн алып баруучулар керек деген жарыяны окуп калып, бактымды сынап көрөйүн дедим. Менден башка 150 кыз келген. Кастинг аябагандай татаал болгон. Кудай жалгап мен өтүп кеттим. Анан атактанк акчага бөлөнүп калдыңыз. Жок, каяктан? Алгач Алексей Филатов менен хит парадты алып бардым. Дайым эле Алексейди мактай бергендери жаныма батып кетти. Айына 2300 сом алчумун. Жарым жылдан кийин ал жактан кетейин деп чечтим. Анан эле атактанктуу болуп кеттим. Журналисттер издеп, интервью бере баштадым. Ошол эле малда экономист кесиби боюнча иштөөгө белсендим. Компаниялардын биринин жетекчисинин жардамчысы болуп иштедим. $200 айлык ала баштадым. Айылдан келген элеттик кыз үчүн бул жакшы эле жетишкендик болчу. Анан айылдан келген элеттик кыз жардамчы болуп деле көпкө иштей албаса керек. Бир жыл иштедим. Бассам турсам телевидениеге кайтуу ойман кетпей койду. Анан Браво деген долбоор башталып, мени ошого чакырып калышты. Келген коноктор менен сүйлөшүп, клиптерин көрсөтчүбүз. Түз эфирде ар кандай окуялар көп болот эмеспи? Сиз да мындан кур калган эместерсиз. Мен эфирге аябай дыккат даярданчумун. Андай учурлар дээрлик болгон жок. Бирок бирөөсү эсимде калыптыр. Биз анда липошка, майонез анан кола менен эле тамактанчубуз. Башкасына акча жетчү эмес. Бир жолу коногубуз Бек Борбиев болсо керек эле. Эфирде отурсак кесиптешим экөөбүздөн тең ичибиз курулдап баштаса болобу? Болгондо да каттуу. Каткыргандан башка эч нерсе ойлоп таба алган жокпуз. Коногубуз таң калып эле калды. Же биз токтомду алсакчы? Араңда батып реклама жарыялаганбыз. Телевидениеде аз акча төлөйт го. Ооба, бирок мен үчүн той менен майрамдар дүйнөсү ачылды. Кыргыздар жер үстүндө жашап турган кезде тойлор боло берет. Бир күндө эле $500,000 чейин акча тапса болот. Ставкаңыз жогоруго. Чакырыбыз деп коебуз анан. $5-10,000 зал жасалгалап коюуну кеп көрбөгөндөр бар. Бир жолу той ээлери лилия гүлдөрүн жеке учак менен алып келтиришкен. Жок эле дегенде Казакстандан ырчыларды алдырышат. Бул көндүм эле иш. 6 жылдан бери алып баруучулардын мектебин иштетип келе жатасыз. Эмне үчүн? Мен өз тажрыйбамды кийинкилерге беришим керек деп эсептейм. Мектепти жаңы иштете баштаганда 50 жылдык иш тажрыйбасы бар бир алып баруучу эже келип, өзүң жаңы үйрөнүп жатсаң, эмнени үйрөтүп кыйратасың деп сураган. Мен мектепте мугалимдер, атайын машыктыруучулар бар деп жооп бергем. Бирок албетте көңүлүм чөгүп калган. Ошондо жакын досум, анын жашы өтүп калды. Ал пенсияга кеткенде анын тажрыйбасы өзү менен кошо кетет. Ал эми сен кимдир бирөөгө жардам бересиң деп жооткоткон. Киши көппү?
көп, анын 10-15% гана алып баруучу боло алат. Көбү келишимдүү келбет менен өнү жакшы болсо эле болду деп ойлошот. Бирок андай эмес, китеп окуш керек. Мен университетке жаңы келгенде тилиңиз өтө адабий экен дегендер болгон. Орус тилин студент болуп жүргөндө гана өздөштүргөн турбайсызбы? Кантип алып бара баштадыңыз? Жыл тандоосу аттуу иш-чараны алып барууга чакырып калышты. Сүйлөшүп, акчасын алып койгондон кийин кечинде карасам, сценарий орус тилинде экен. Паника башталды. Уюштуруучуларга алып бара албайм деп айтсам, кыска убакытта башка алып баруучу табуу мүмкүн эмес экенин айтышып, айтор көндүрүштү. Ушунчалык стресс болгон экенмин. Бир да катачылык кетирбей, иш-чараны жакшы алып баргыдай даярданыптырмын. Дүйнөнүн чарт тарабынан келген абройлуу адамдар катышкан иш-чараларды алып барып жүрөсүз, сүрдөйсүзбү? Жок, Кудай адамдардын баарын бирдей жараткан. Болгону кимдир бирөөгө көп берилсе, бирөөгө азыраак шыбага буйрат. Президенттер деле кадимки адам, алар да кемчилик кетирет, бирок Владимир Путиндин алдында бир аз сүрдөгөм. Эгер көп жыл мурдагыдай алып баруучу керек деген жарыянын алдында турсаңыз, ошол эле жолду тандайт белеңиз. Ооба, мен кыялымдагыдай жумушта иштейм, адамдарга кубаныч тартуулап, мындан жакшы акча да табам. Мен буга чейин бир айдын ичинде Бишкектен квартира алгыдай акча табуу мүмкүн экенин билчү эмесмин. Болот экен, шайлоодо үгүт өнөктүгүндө иштедим. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.